Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда Кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 30 сентябрь 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Фуркаттагы Алиханов көчөдөн сатыла турган жакшы бага коюлган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Эң негизгиси кызыл китеби бар, анан суу, свет деле бар деп эси мага информация берди. Келүү жолун түшүндүрөйүн. Сиздер Фуркаттын круговойунан Мадыны көздөй бул жака 500 метр түз жүргөнүңүздөрдө мына чоң трассанын боюнда оң тарапта Алиханов көчөсү жайгашкан. Могул жерде жазылып турат, билесиздер. Ушул Алиханов көчөсүнө кирип, сиздер түз асфальт жол менен жүрүп бара бересиздер. Асфальт жол бүтөт. Асфальт жол бүткөндөн кийин өйдө тарапка дагы бир аз эле чыгып солго бурулсаңыздар эле сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Көп деле алыс эмес туугандар. Ушул көчөнүн эле оң тарабында туугандар сатылуучу ушул үйүбүз жайгашкан. Срочно сатка чыгып атат, азыр маалымат берем. Эсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Өзүнө чалып кийин келип маалыматты алып кетесиздер. Анан туугандар жакшылап айтып коеюн. Нак акчага алсаңыздар болот бул үйдү, же болбосо шаарда кимиңиздердин квартираңыздар болсо, эси менен сүйлөшүп акчасын келишип алмашып алсаңыздар дагы болот экен. Же болбосо бүткөн даяр үйгө деле алмаша берет экен туугандар. Үйгө же квартирага алмашат экен туугандар, мындай айтканда. Мына карасаңыздар, үйлөрдүн саны көп. Бул жака түз жүрө турган болсоңуздар, ал жакта үйлөр өтө көп. Ош шаарына деле жакын, бир 10-15 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип турасыздар. Сатылуучу үйдүн жери 5 соток. Условияларына келе турган болсок, мына столба орнотулган, свет келген. Анан таза суу дагы бар. Таза суу бар, свет бар. Керек болсо мына арыктан деле агын суу агып турат экен. Чек арасы мына үйдүн мына каптал тарабында 1 метр месте калтырылган. Ошол жерден башталат дагы мына жактагы чоң үйүнүн аягына чейин болуп калат экен. Бул үйдүн артына деле эси 1 метр месте калтырып койгон экен. Эң негизгиси кызыл китеби так, бардыгы жакшы. Закон түрүндө өткөрүп берем деп информация берди. Мына өтүп жүрүп келе бересиздер. Эми туугандар, бул жерде азыр мен колдон келишинче кыска нуска эле маалымат берип коем. Кийин өзүңүздөр келип дагы да бир толук маалымат алып таанышып кетесиздер. Сонун жер экен, абасы таза, тынч, природный. Так. Мына ал жакта азыр времянка окшойт менимче. Караңыздар. Ылдый тарабында подвалы деле бар. Подвалына деле мындай кирип чыгып турсаңыздар болот. Өйдө тарабы мына бир комната чат экен. Менимче бул жагын времянка же кухня же баня кыласыздар, варианттары көп. Жери деле негизинен тегиз. Чек аралары такталган, бардыгы жакшы. Туугандар азыр эрикпей айланып көргөзүп коеюн. Мына песковок забордун бери жагы болуп калат. Үйдүн мына арт тарабында 1 метр месте калтырылган. Мына үйдүн деле артында, мына жагында 1 метр месте калтырылган. Жери тегиз, мындай айтканда. Үйлөр көп туугандар. Караңыздар. Үйлөр толуп атат себеп дегенде шаарга жакын болгон үчүн үйлөрдүн саны күндөн күнгө көбөйүп аткан учуру. Мына жери деле тегиз, таза суу бар, свет бар. Азыр эми чыгып көргөзүп берейин десем, лестницасы жок экен туугандар. Ылдый тарабы подвалы деле жабык экен. Ошол үчүн мындай сырттан эле маалымат берип атам. Эми кимиңиздерге үй жаккан болсо, кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, эсине чалып келип маалымат алып кетесиздер албетте эле. Мына бул менимче Полторашка түбүндөгү үй болот. Ылдый тарабы деле подвал деле бийик экен, ал жагын деле жилой кылып алсаңыздар болот. Мына өйдө турабы адашпасам 3 бөлмөдөн турат. Мына 1, мына 2, мына жак 3 комната экен. Же сразу эле өйдө тарабына дагы бир этаж кошуп 2 кабаттуу үй кылып алсаңыздар болот. Азыр мага эси маалымат берди. Бышкан кирпич менен тургузулган, сейсмофоник колоналары бүт бардыгы орнотулуптур. Жаш качествода салганы көрүнүп эле турат туугандар. Бул ошол времянкасы болуп калат. Бул времянканын крышасы жабылыптыр. Бардыгы жакшы экен. Так, дагы кандай маалымат берсем? Фуркаттын центрине жакын, бир 1 километр чыгат ошол жерден баштап, эгер адашпасам. Пешком деле секин барып келип турсаңыздар болот. Фуркаттын центринде мектеп, бала бакча, мечит, кафе, автомойка, заправка, маршруттук каттан бардыгы бар, билесиздер. Жакшы, сон. Эми туугандар, сатылуучу ушул үйдүн баасын айтайын сиздерге. Канча дей турган болсоңуздар, так, 52 000 долларга бааланды. Бул жакта азында чоң үйү бар. Бул жакта мына времянкасы бар. Анан жери 5 соток. Суу, свет кадимкидей бар туугандар. 52 000 доллар, анан жакшы кеми бар.
жер үйүңүздөр же болбосо квартираңыздар же автоунааңыздар болсо чалып ээси менен сүйлөшүп алмашуу жолуна аракет кылып көрөсүздөр. Алмашуу жолу бар экен. Барыңыздарга ийгилик. Мен болсо бул чыгарылышты жыйынтыктайм.